Ал эми биздин студиябызга кайсы сыйлуу мейман келип калган деп кызыгып калсаңыздар, анда кыргыз эстрадасынын азыркы учурдагы чолпон жылдызы, анан кийин актриса деп дагы тааныштырып койсом бир ашыкча болбойт болуш керек. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Самара Каримова бизде конокто. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Кутмандуу таңыңыз менен. Чоң рахмат. Сизге кутман таң жана ошондой эле сүйүктүү СТВ каналынын жалпы көрөрмандарына таңкы СТВдан салам жолдогоныма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, жемиштүү болсун. Бүгүнкү кандай максат план кылсаңыздар, ошонун баары ишке ашсын. Ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Анан биз дароо эле маегибизди бир сиздин ийгиликтериңиз тууралуу баштагыбыз келип турган чагы. Анан мына ушул эле быйылкы жылдын эсеби менен, мисалы бир эле жылда эки чоң бир өлкөгө барып концертиңизди бердиңиз. Анан келиңиз бир эң башына кайрылсак, бул башка жакка чыгып, чет мамлекетке чыгып концерт берүү планы, концерт берүү идеясы кайдан пайда болду? Абдан жакшы суроо экен. Негизинен кандай десек, чыгармачыл инсан болгондон кийин дайыма изденүү үстүндө болот экенсиң. Анан бир эле жерде тура бербестен аракет кылып, алдыга чыгып дегендейчи. Анткени азыр көптөр Кыргызстанга таанылдым. Анан эми дагы ошо менен эле калып калбастан өсүү керек, дагы бир жаңыча нерселерди кылуу керек деп аракет кылып, ошол өзүңүз айткандай бир жылда ошол эки чоң өлкөгө концерт бердик. Чындыгында бул оңойго турган жок. Анткени өзүңүздөр билесиздер, бир канча жылдан бери Өзбекстан менен мамилебиз андай деле мыкты эмес. Бирок ошол Шавкат Мирзиёев менен ошол Алмаз Атамбаев президентибиздин убагында ошол чек аралар ачылып, маданий иш-чаралар болуп, андан кийин дагы Сооронбай Шарипович менен азыркы президенттин мамилеси жакшы. Айтор коңушулар менен мамилелерибиз жакшы болуп, мындай бир аз жакындашты десем жаңылышпаймын. Анан ошол эле учурда маданият бул достукка чакырат. Анан албетте ушундай эки өлкөнүн бир аз да болсо жакындашына, дагы да бир анткени мен деген чоң эл артисттери менен, эмгек сиңирген артисттери менен дуэттерди аткардык, кыргыз-өзбек достугу жөнүндө ырдадык, кыргыз тилинде көбүнчө, анан бир 3-4 музыканы өзбек ырларга да басым кылдык. Ушундай бир айтор жакшы көзүрмемдер менен өттү концертибиз. Ошол 25-июнь күнү ушундай Ташкент ысык, бирок ошол эң тарыхый театрлардын бири бул ошол байыркы Мукими деген аябай бир баалуу театры бар экен. Мына ошол театрда өткөрдүк. Буюрса абдан концерттен кийинки эмелер отзыв деп коебуз, орусча, аябай жакшы болуп, буюрса дагы чакыруу түштү Ташкентке. Бул жыл чындыгында мүмкүн эмес, анткени 31-декабрга чейин бүт иштерибиз пландалган. Ошондуктан Кудайым буюрса, аманчылык болсо, кийинки жылы Ташкенттеги эң чоң залдардын бири ошол Дружба народов 5000 адам батса керек. Ошол жака буюрса концертимди коюп калышым мүмкүн. Учурдан пайдаланып ошол өзбек-кыргыз достугу түбөлүктүү болсун демекчимин. Жана ошондой эле бизди колдоп жаткан биздин көрөрмандарга кыргыз өзбек элине чоң рахмат демекчимин. Сиз ошол өлкөгө алгачкылардан болуп чыгып, алгачкылардан болуп концерт бердиңиз. Анан Кыргызстанда көп эле концерт берип жүрөсүз. Эми Кыргызстандын ашканасын жакшы эле түшүнүп калгандырсыз да. Анан чет өлкөгө барып, ошол тактап айтканда Өзбекстанда концертке даярдыктар алгачкы жолу болуп аткандыктан кандай жүрдү? Чындыгында биз Кыргызстанда көп нерсенин кадырын билбейт экенбиз. Бизде эми чындыгында өзүңдүн өлкөңдө болгон үчүн өзүң үйүңдөгүдөй кеңири, бардыгы мындай кандай десем, коркуу сезими жок дегендейчи. Эми болот, бирок анчалык эмес да. Анткени сен ишенимдүү өлкөдөсүң, өзүң үйүңдөсүң дегендейчи. Ал эми чет жакка чыкканда андан даярдык иштери менен көбүнчө жүрүп калып аттык. Анан ошол бир 30-40 ошол өзбек актерлору, чыгармачыл инсандары Мукими театрда эмгектенгендер. Апас Жанаховдун Ала тоо деген ырын кыргызча акапеллаларды ачты да. Калпактарды кийип чыгып, биздин кыргызча кийимдер менен чыгып, Ала тоо ак калпагын дегенде эле көзүмдөн жаш кетет. Мындай өзүмчө эле Кыргызстанды элестетип, үйүмдү элестетип, балдарым элестетип эле өзүмчө эле ыйлайм да. Анан
өзүмчө айттык го, мен Кыргызстанда жүрүп булурду уксаң андай деле таасир албайсың, мындай жакшы ыр-катары жакшы көрөбүз, бирок мындай ыйлай турган деңгээл эмес да. Ал эми ошол чет жакта Өзбекстанда жүргөндө ошолор ырдаса эле көзүмө жаш келип толкунданып, айтор бир чет жакка чыксаң патриот да болот экенсиң, эки эсе элиңди жакшы көрүп, элиңди урматтап дегендей оңойго турган жок. Анткени ал жака биз аралашкан эмеспиз биринчи жолу, анан чындыгында алардын музыкалык аппараттары, сахналары, музыкалык инструменттер, ушундай айтор баардыгы, концерттин жүрүшү, иштеген командалары чындыгында мыкты, күчтүү, бизге караганда дагы мыкты десем мен башка чапкандык болбостур. Заманбап дегендейчи, ошондуктан мен үчүн чоң тажрыйба болду, чоң мектеп болду. Өзүмдү дагы башка жактардан өзүмдү жанымдан көрдүм дегендей, өзүмдүн жакшы жактарымды, өзүмдүн жетишпей жаткан жактарымды көрүп, чоң сабак алдым, чоң тажрыйба топтодум. Ошондуктан адам коркпой жасап көрүш керек экен. Анан ошол Өзбекстандын эл артисти, азыр учурда Маданият маалымат министринин орун басары Азатбек Назарбеков мырзага, ошол Өзбекстандын эл артисти Мырзазизовго, Орто Азияга белгилүү актер, ошолорго да ыраазычылыгымды билдиргим келет. Чындыгында абдан жогорку деңгээлде колдоп, мыкты, колдон келген жакшылыктарын кылып жатты. Ошондуктан эки элдин достугу түбөлүк болсун демекчимин. Эң сонун. Ошондон кийин эле кайрадан бир аз эле убакыт өткөндөн кийин Орусия жергесинде Кремль сарайында мыкты деңгээлде жана ошондой эле бийик масштабта концерт койдуңуздар. Андан соң эмне үчүн ал Кремль сарайын тандап калдыңыздар? Ой каяктан келди? Ой, эми чындыгында ар бир адамдын максаттары болот, өзүнүн мындай кыялдары болот дегендей, чындыгында үй бүлөбүз менен, анан ушу балалык кезинен эле биз эми Орусиянын телеканалдарын көп көрөбүз да. Анан ошол Кремльде концерттерди көрүп, ушундай бир жүрөк толкуй берчи. Ушундай сонун зал, анткени дүйнө жүзүндө эң мыкты 5 сарай болсо, алардын бири албетте легендарлуу Кремль сарайы да. Ошол жерде отуруп концерт көрсөк, ошол жерде отуруп мындай ырдайт бекенбиз деп бир өзүнчө кыялдар болчу да. Бирок эң биринчи Алла Таалам колдоду, жолубузду ачты Кудайым. Анан ошол биздин кыргыз элибиз мекендештер колдоп, ушул концертибиз биз күткөндөн дагы жогорку деңгээлде болду деп ачык айта алам. Мүмкүн мактангандай болуп калаттыр, бирок ошол биздин чоң команда иштеди. Чындыгында оңойго турган жок. Кремль сарайына алыштын эле өзү абдан кыйынга турду, анткени узак сүйлөшүүлөр жүрдү. Анан аны баарын эле бере бербейт экен, анткени ошол Россиянын резиденциясынын ичинде ошол эң Россиянын баалуулуктарынын бири бул ушул Кремль сарайы экен да. Ошондуктан абдан кыйынга турду, бирок эң башкысы берди. Анан ушул ал жерге чыгып ырдаган өзүнчө бир башкача экен, өзүнчө бир аура экен. Мен ушундай ырдап атканда өзүнчө толкунданып, өзүмдүн да бир аны сөз менен айтып бере албайм. Ошондуктан бизди колдогон, анан ошол Москвадагы эле кыргыздар эмес, бүтүндөй дүйнө жүзүндөгү кыргыздар, каякта кыргыз болсо баары жазып атты. Мен Кореядамын, мен Европада, мен Америкада, Самаржи ийгилик, мен Австралиядамын десе таң калып койм. Австралия каякта жатат, биз каякта? Демек, кыргыздар дүйнө жүзүндө бар экен да деген ой келди. Баары эле ийгилик, биз аябай интернеттен күтүп атабыз, YouTube каналыңызды эле карап атабыз, салыңыз видео кандай болуп атат. Мен уктабай атам деген, анткен сайын жоопкерчилик эки эсе болуп. Анан Кыргызстандагы биздин көрөрмандар, биздин кыргыз элибиз, улуу кыргыз элибиз да ушунчалык колдоп, менин телефонум чындыгында тынган жок да. Күн-түн билдирүүлөр келип атты. Ошондуктан рахмат. Канча жакшы максаттар, канча жакшы сүйлөп аткан болсоңуздар, ошонун 10 эсе 100 эсе мен сиздерге жакшыларын каалаймын, ийгилик болсун демекчимин. Анан ошол Кремль сарайынын да иштегендер абдан өздөрүнүн концерттен кийин жакшы ой пикирлерин айтты. Чындыгында кыргыз эли байыркы, абдан маданияты бай, өзүнүн культурасы бар, ушундай бир сонун эл. Ошондуктан биздин дагы Орусия менен Кыргызстандын алакасы да жакшы, анткени ушул жылы Орусия менен Кыргызстандын жылы экен, баягындай өзүнчө иш-чаралар бар экен. Анан ошого дагы дал келди, сен абдан жакшы кылдың деп. Анан ошол Кремльде абдан дүйнөлүк, мамлекеттик чоң проекттер көп болот. Буюрса концерттерге чакырып турабыз деди. Аны укканда да аябай сүйүндүм. Ошондуктан баарына ыраазычылыгымды билдиргим келет. Негизи эле бир алгачкыларды сиз жасап атат болушуңуз керек деп ойлоп атам да. Анткени буга чейин да концерттерде мындай форматта болгон эмес. Эң алгач киминди
ырдадыңыз. Кийимин жаңырды. Бул идея каяктан чыкты? Бул идея негизинен кандай десем, кийимин ырдоо бир кийиминди кыргыз элинин туусун желбиретүү башка максаттарымдын бири болчу. Ошол дүйнөлүк Кремль сарайында. Анан өз отуруп алып сүйлөшкөн, өзүнүн эле идеялар болду. Анан ошону жандуу акапелла менен ырдоо дагы бүт өзүбүздүн идея болчу. Бирок абдан бир жакшы номерлердин бири болду десем жаңылышпайм. Анткени ушул концерт башталды, сахна ачылды, дык музыкалар кетип атат. Анан бүтүндөй дүйнө жүзүнүн картасы анын арасынан чоңойтуп келип Кыргызстан, анан чоңойтуп келип Кремль сарайы, анан чоңойтуп туруп биздин туу туруп эле анан мен чыгып келип кийиминди эч ким ойлогон жок, мени кийимин ырдайт деп. Анан биринчи сабын эле баштаганда ошол биздин оң тарапта чоң 60тан ашык Орусия симфониялык оркестри, филармониясынын аябай мыкты келген музыканттар. Алар да баары биздин ордунан туруп, биздин ошондо да аябай ыраазы болдум. Анткени биз оруспуз, эмне болуптур, эми кыргыз кыз ырдаса ырдап коюптур деп отура берсе да болмок. Бирок ошол кыргыз элине сыйын, бир кыргыздын кызына сыйын көрсөтүп, баары ордунан туруп, биздин кийимин бүткүчө турушту. Анан залдагы биздин мекендештер деле анан бир эле кыргыздар болгон жок да, өзбектер болду, тажиктер болду. Анткени Азиянын жүрөгүнөн дүйнөгө карай деген атты укканда эле мен ойлойм, ошол Азиядагы биздин ошол коңшу өлкөнүн кишилери да колдоп келди болуш керек деп ойлойм. Анткени бул концерт Тажикстандын ырчылары деле, Өзбекстандын ырчылары деле, Казакстандан деле эч ким Кремльге кое элек да. Ошондуктан алар үчүн деле сыймык болду болуш керек. Анткени биз баарыбыз баягындай динибиз бир, баягындай баарыбыз мусулманбыз дегендейчи. Ошондуктан анан саптырда башта туу туруп эле биринчи саптырдаганда эле мекендештер монтип бийлеп атышты да. Өлкөсүнө болгон сагынычын же бир толкундап кеттиби, анан же туу желбиреп турганына башкача болушту, монтип эле жаштарын артышат. Аларды көрүп мен дагы тамагыма бир нерсе тыгылып калды, көмөкөйүмө тыгылды да. Анан араң ушундай бир кырылдап атып араң ырдадым да. Бирок бир өзгөчө сезимдер болду окшойт. Алар деле сүйүнүп, баягындай сүйүүн үчүн жашырган жок болуш керек деп ойлойм. Бул эң сонун номерлердин бири. Анан дагы да болсо сонун номерлердин бири болуп, бул дүйнөлүк ырчы же болбосо тактап айтканда италиялык ырчы Ингрид Чкоттерстар. Бунун сүйлөшүүлөрү кандай болду? Эмне үчүн ал ырчыны тандадыңыздар? Негизинен ошол бул эми Кремль сарайындагы концертим дүйнөлүк проект болчу. Анан ошол дүйнөлүк проектке дүйнөлүк ырчы керек болчу. Анткени мен дагы өзүмдүн масштабымды, өзүмдүн эмемди чоңойтоюн деген максатта. Анан Ингрид айнын ырлары чындап жагат, мындай укканда позитивдүү. Анан көп ырчыларды тандап отуруп, анан анткени мен лирикалык ырларды көп ырдайт экенмин. Ошого бир шок, өзгөчө бир форматтагы ырчы менен ырдагым келди. Эгер мен Орто Азиядан ырчы чакырсам, мүмкүн андай болбой калышы мүмкүн эле да. Ошондуктан атайы Орто Азиядан чыгып, Европадан ошол айымды чакырдык. Чындыгында ал өзү 46 жашта экен, бирок ушундай бир позитивдүү башкача айым экен. Мен андан да көп энергиясы бир толуп турат окшойт. Энергиясы толуп ташып, мындай бийлеп тура калып, сальто деле ашып жиберчүдөй да, мындай ушундай бир аны эч ким 46 дебейт да, бир 18-20 жаштагы секелек кыздардай так секирип бийлеп, анан өзүнүн бир позитивдүү эмелерин берип, алга мен Самара Каримова деп, Самара Каримова давай деп орусча, англисче, итальянча сүйлөп атты. Анан чындыгында абдан бир чыныгы дүйнөлүк адамдар, чыныгы дүйнөгө болгон көз карашы башка адамдар такыр башка болот экен деген ойдо калдым. Абдан ыраазы болдум ал киши менен иштешкениме. Ал дагы кыргыз элине ыраазычылыгын айтты. Абдан ырды сүйгөн, бийди сүйгөн сонун эле экен. Мен Бишкекке да, Кыргызстанга да концерт берем деп ушинтип калды. Бериңиз дедик. Аябай анан отура калып, Самара рахмат деп, биздин элибизге отура калып рахмат деп, анткени конокту баалап биздин кыргыз эл өзү жөөгөн нерсесин конокко берген, конокту баалаган, үйүнө конок келсе төрүнө чыгып отургузган бул улуу элдердин бири бул кыргыз эл. Ошондуктан конокту аябай баалап, Ингрид айнын ар бир сөзүн, ар бир ырына кол чаап, ушундай бир эме кылып, ал да ыраазы болуп, негизинен биздин келишимде ал келмек, ырдамак, кайра кетмек. Бирок ошондой жакшы колдогону үчүн ал дагы ыраазычылыгын
билдирип, концерттин аягына чейин кетпей, финал ырыска да чыгып, аягында да микрофонду алып сүйлөп өзүнүн ыраазычылыгын билдирди. Анан дуэтибиз дагы жакшы эле болду окшойт. Ооба, эң сонун мыкты деңгээлде болду. Ал эми Ингрид айым негизи эле Кыргыз өлкөсү тууралуу мурун билчү экен? Кыргыз өлкөсү тууралуу чындыгында кандай десем, ушул концерттен кийин аябай жакшы ойдо болду окшойт. Жакшы билип калды, келем Кыргызстанга. Анан аябай мындай позитивдүү, ырды бийди сүйгөн калк эл экен деп калды. Анан мен айттым, бизде бар ырдайт. Сиз Кыргызстанга барып туруп көчөдөн өтүп кетип аткан бир өзүн токтоп туруп ырдап бер десеңиз ырдайт десем, аябай күлүп таң калып, чындыгында сонун экен деп. Анан биз ага мен кыргызча үйрөттүм. Салам да жеңил-жеңил. Анан чоң рахмат, мен сиздерди сүйөм деген кыргызча сөздөрдү үйрөттүм. Анан ошонусуна деле ыраазы болдум. Мисалы, ал эми мен орусча сүйлөп коем же англисче сүйлөп коем десе эч ким таарынбайт болчу, мен деле капа болбойт болчумун. Бирок ошол кыргыз кызынын концертине келип аткандан кийин ал дагы ушул улуулугун кылып, мен кыргыз тилинде да бир сөздөрдү айтайынчы деп анан өзү эме кылып, анан сөздөрдү үйрөтүп, ошол салам, анан салам Кыргызстан деди окшойт менимчечи. Анан чоң рахмат дегенде биздин эл өтө эле сүйүнүп, Ингрид кыргызча сүйлөп атат депчи, ушундай өзгөчө эмоциялар болду. Негизинен жалпылап айтканда, Ингрид айым биздин эл боюнча, биздин Кыргызстан боюнча абдан жакшы ойдо кетти. Мыкты деңгээлде. Анан ошол концертте дагы баягы сиздин образдарыңызга дагы аябай көңүл бурулуп турганын байкадык да. Образдарыңыз өзгөчө болуптур. Буга чейин жаралбаган образдар жаралыптыр. Бул образдар тууралуу айтсаңыз. Чындыгында бул көйнөктөр, образдар деле чындыгында оңойго турган жок. Биздин ушул Кыргызстандагы эң мыкты дизайнерлер ушул эл аралык дүйнөлүк стандартка жооп берген. Биздин ушул Дилбар мода үйү, Дилбар Ашымбаева эжекебиз жана ошондой эле Айзада Кыдырмаева деген мыкты дизайнер эжекелерибиз чындыгында ар бир костюмга, ар бир эскиз менен аябай көп костюм боюнча деле жолугушуп аттык, сүйлөшүп, көрүп, бир костюм жагат, бир костюм жакпайт, анан бир цветтер бири-бирине түшөт, түшпөйт болуп атып, ошол топтолуп чоң команда. Бирок чындыгында ошол Дилбар эжеке 3 образды тикти, ошо Айзада эжекебиз 2 образды тикти. Бардыгы ар бир номерде чыкканыбыз, ар бири өзүнчө бир элибиз вау, вау деп эле бир өзүнчө көйнөккө да өзүнчө сүйүнүп атыштан мен көрүп аттым көздөрүнөн. Ошондуктан учурдан пайдаланып ошол биздин мыкты уус чебер, мыкты дизайнер эжекелерибиз Дилбар Ашымбаева жана ошондой эле Айзада Кыдырмаева эжекелерибизге ыраазычылыгымды билдирем. Кыргыз оюларын, кыргыз кийимдерин, кыргыз элинин кыздарынын сонундугун дүйнөгө таанытып жүрө берсин демекчимин. Негизи эле караганда ар бир эле инсандын көзү бир кооздукка тартылат да. Ошондуктан нароо чыкканда эле образдарды дагы аябай бир сөз сүйлөшүп, образдарга да кызыгып жатышты. Чындыгында сиздин дагы образыңызга жада калса тышта туруп биз дагы кызыгып жаттык. Андыктан сиз төмөндө айтып өткөн дизайнерлерге мүмкүн биз дагы кайрылып каларбыз. Сөзсүз кайрылыңыздар, анткени чындыгында мыкты дизайнерлер, өз иштеринин мыктысы. Ошол буга чейинки кийбеген нерселерден кийели, анан болбогон образдардан жараталы деп аракет кылдык. Анан ошол атайы стилисттер, ошол Айтолкун деген биздин эң мыкты Кыргызстандагы визажист кыздардын бири барды, ал чач менен прическага. Бирок убактыбыз ушунчалыктар болгондуктан кээде чачыбызды өзгөртө албай калаттык, бирок баары бир абдан ошол жакшы болду. Учурдан пайдаланып, биздин ошол Айтолкун айымга деле ыраазычылыгымды билдирем. Ошол эми Өзбекстанга барып, Өзбекстанга өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды тартууладыңыз. Биз айткандай өзүңүз Кремлди багынтып келдиңиз. Эми кандай пландар? Эми негизинен ошол суроону көптөр беришти. Эми кайда барасың, эми кандай план деп. Бирок адам дайыма жакшы ой менен жүрүш керек. Мен сөздүн касиетине ушунчалык ишенем. Бирөөнү жакшысың дей берсең ал жакшы болот. Анан сен кечке жамансың дей берсең ал адам жаман болот. Ошондуктан алдыда пландарыбыз абдан көп. Буюрса Европада дагым келет, Америкада дагым келет, Японияда дагым келет дегендей бүтүндөй дүйнө жүзүнө дагы бир чоң максаттарымдын бири бул үй-бүлөм менен дүйнө жүзүн кыдыруу. Ошондуктан ошол иштегенче эс алганча иштеп деген девиз менен жүрөм. Ошондуктан токтоп калбастан эми бул жылы
20-31 октябрь декабрга чейин бүт иш чараларыбыз, бүтүндөй пландарыбыз бардыгы пландалган. Бул жыл бош эмеспиз. Анан 2020-жылдан баштап жаңы дем менен, жаңы күч менен буюрса дагы мыкты нерселерди уюштуруп, мыкты өзүбүздүн пландарды кылып, буюрса дагы көп жактарга концерт берем деген ойдомун. Менин байкашымча, баамча, эми башкалар деле биздин көрөрмандарыбыз, сиздердин көрөрмандарыңыз деле байкап атат болуш керек. Мен муну кылгантам, мен ушуну кылгантам деп айтпай эле, анан таң калтырып салат экенсиз да. Бул сиздин бир өзгөчө мүнөзүңүз окшойт. Эми эрте мактанып алган деле эмес да, анткени ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей, мисалы мен көп максаттарым бар, көп иш чараларды пландайм, бирок анын баары эле ишке аша бербейт. Анан эрте айтып алып, анан түштөн кийин бармакты тиштеп отургандан өткөн азап жок да. Ошондуктан аракет кылып көрөбүз, болду, көзүң жеткенден кийин гана айтат да. Анан өзүм деле жөнөкөй мындай акырын эле жүргөн скромный адаммын да, өтө деле аша чаап мактанбай, аша чаап андай кыла бербей, ошол кичинекей болсо деле тырмактай эмгегим менен эле көрсөткүм келет. Өзүм интригадан узак адаммын, жалаң эмгек менен, иш менен, жаңыча нерселерди ойлонуп, жаңыча нерселерди кылгандан коркпойм десем жаңылышпайм да. Мисалы бизде эл эмне дейт деген ой баарыбыздын миыбызга программа болуп кирип калганда, анткени бизде кичинекейибизден эле ай аны кылба, кошуналарга уят, ай аны кылба, макеңе уят, аны кылба, болбойт, кыздар күлөт деп атып, болбойт деп атып, бизди мүмкүн бир рамкага салып койгондой болот да. Кээдечи эми анын деле бир тарбиялык жакшы жактары бар, бирок көп адамдар мындай кандай десем, ички сезимдерин сыртка чыгара албай калган учурлар болот окшойт деп байкап калам да. Анткени өзүмдүн эле досторумдун, өзүмдүн эле чөйрөмдө кээде мисалы бир досум көйнөк алса, жанындагысы ай бул жарашпаптыр, сонун жарашкан чындыгындачы. Анан ой болбойт бул, эмне болуп калгансың десе, ошол көйнөгүн алып мусорго таштап коет да. Мен ошондой адамдарга таң калам да. Анткени мен ойлойм, ар бир адамдын өзүнүн ички ою, жашоого болгон көз карашы, жашоого болгон принцип болуш керек деп ойлойм да. Мисалы мен ушундаймын, мага бир нерсе жакса, жанымдагы ой бул болбойт, вообще атылып эң акыркы адам болуп калды десе деле деп туруп өзүм билгенимди кыла берем да. Ошонун сыңарындай мен ошол жаш достор деле, жаш көрөрмандар мага көбүнчө интернеттен кайрылып калат, Самара эже сиз коркпой эле бир нерселерди кыла бересиз, анан кээде болуп калат, кээде сиз аябай көп сүйлөп баягындай болот, болбой калган учурлар болот. Анан мен айтам, эмне болуптур? Мисалы бир нерселерди кыласың, ал болбой калса, асман айрылып жерге түшпөйт, жашоо улана берет. Анткени биздин бул макал лакаптар, бул биздин конституция десем деле жаңылышпайм да. Анткени макал лакапта кыргыздын акыл сөздөрүнө баарын жазып койгон. Айдын 15 караң, 15 жарык дегендей, бир ишиң болот, бир ишиң болбойт. Бирок кап болбостон ошол болгон нерселериңди адамдын жакшы жагын чыгарганды үйрөнүшүбүз керек да. Мен азыр акыркы убактарда бир интернеттен болгон эмелерди, кээ бир адамдардын турган турпатына шек келтирген, абройлорун түшүргөн, атай заказной нерселер көп болуп атат да. Ошолорду көрүп чындыгында таң калып калам да. Адамдын жакшы жагын ашырып үйрөнүш керек. Анткени бул жашоодо идеалдуу адамдын өзү жок да. Ошол адамдын жакшы жагын чыгарып, жаманын жашырсак, бул эң биринчи эле бул кыргыз элинин улуулугу болуш керек деп ойлойм. Анан ошол концерттерге чейин да, эми баарыбызга эле маалым болгондой, сиздин баягы дарегиңизге жаман сөздөр деле айтылып келген. Самара деп жолдошунун аркасы менен чыкты, анан Самара мындай болуп чыкты, анан Самара мынтип ырдайт экен, анан мындай экен деген көп сөздөр көп эле болчу. Анан концерттен кийин ал сөздөр же болбосо ошону айткан адамдар кайрадан 360 градуска өзгөрдү да, байкашымча. Анан эми сиздин жашооңузга, сиздин эле жакын инсандарыңыз, сиз күнүгө сүйлөшүп жүргөн инсандарыңыз мындай ойлорун өзгөрткөнүн байкадыңызбы? Эми кандай десем, бул адамдын психологиясы ушундай да, мындай ак менен кара бирге жүрөт. Анан мындай кечке эле мактала берем. Мени бирөө мактай берсе мен корком да, мындай өзүмчө ойлонуп бир нерсемди туура эмес кылтамбы дегендей. Мени бирөөлөр сүйлөп, бирөөлөр эме кылып атса, мен сүйүнөм. Демек, мен алдыдамын. Демек, мен иш кылып атам. Демек, мен бирөөлөрдү раздражать этип атам депчи. Ошондуктан дагы иштей берем. Анан өзүм эч качан бирөөлөр менен негатив, сен мени антип коюпсуң деп чачташып, бирөө менен урушуп көргөн адам эмесмин. Мен
таш менен урганды аш менен ур деген принципте жүрөм. Эч качан бирөөлөрдү жамандабайм. Өзүм жүрөм таза, бирөөгө жакшылык каалайм. Ал адам мен жөнүндө эмне дейт, мен анын ишим жок да. Ошондуктан мен ушул деңгээлге жеткирген, ушул жакшы да жазган, жаман да жазган менин көрөрмандарым да. Ошондуктан бар болуңуздар демекчимин. Жакшы да жазып, жаман да жазып турганы бул жакшы, пикир болуп турганы жакшы. Ошондуктан ал эми концерттен кийин көптөр эле айтып атат, эми көптөр аябай сен жөнүндө жаман айткандар деле аябай жакшы сүйлөп мактап калды дегендерди угуп калдым. Эми кандай десем, жакшылык эле болсун, бул албетте жагымдуу. Ошол адам баягы тууралуу таптакыр эле эч ким сүйлөбөй койгонго караганда жаманбы жакшыбы сүйлөп турганы жакшы. Ооба. Анан Instagram баракчаларды дагы, сиздин өздүк баракчаңызда дагы байкасак, сиз жаман айтылган комментарийге дагы, жакшы айтылган комментарийге дагы убактыңыз болсо жооп берет экенсиз. Бул дагы бир бийик деңгээл болуш керек деп ойлоп турам. Эми башында мен сизди тааныштырганда актриса катары да тааныштырып өтпөдүмбү? Буга дагы бир көз чаптырбайлыкпы? Анткени өзүңүздүн кесибиңиз актриса, актрисалык кесипти баягы окугансыз. Окуганмын, ооба. Андан соң Акшола телесериалында тартылдыңыз. Эми кино жаатына же болбошо ошол эле сиздин актрисалык өнөрүңүзгө каралсак. Чоң рахмат. Негизинен ушул мектепти окуу жайды мектепти бүткөндөн кийин эле Бишкектеги Кыргыз-Түрк Манас университетинин консерваторияда эки эме турган, эки бөлүм бар. Бирөөсү ырчылык, бирөөсү актерлук өнөр. Мен жөн эле ырдайм. Кичинекейден эле ырдап жүрөм. Андан көрө актерлукту үйрөнөйүнчү деп туруп актерлук бөлүмгө кирип, ошол мезгилде атам инсульт алып ооруп калды элейлекте. Анан мен эч ким окууга алып келген эч ким болгон жок. Мен өзүм эле апам таксиге отуруп эле келе бергем. Анткени түнү эле качып келгем. Анткени мүмкүн бирөө алып качып кетиши мүмкүн эле, же мен айылда калып калышым мүмкүн эле да. Ошондуктан менин максаттарым чоң, жашоого болгон чоң пландарым болгон үчүн мен шаарга качып келгем. Мен турмушка чыкпайм, мен окушум керек, мен өзүмдүн карьерамды кылышым керек деп. Анан чындыгында Манас университетине келгенде баардык ата-энелери менен келиптир, студенттерчи. Мен болсо мен эжем менен келгем да. Ата эже, чоң эжем, мындай атам карындашынын кызы менен келгем. Мындай жүрөгүмдөн ыйладым да, анткени мен деле атам менен апам алып келсе болмок, бирок эми бул деле турмуш экенде атам капыстан эле сонун жүрүп, зыңкыйып иштеп жүрүп эле инсульт алып калды. Ал эми апам болсо, атам мугалим, апам медайым, атамды карап калды. Эми чындыгында ооруп аткан кишини таштап мен менен келе албайт, анткени мен деле көнгөн жокмун, өзүм эле барам деп. Анан өзүмдүн күчүм менен библиотекада отуруп түнү күнү окуп, искусствону кайра эме кылып чыгып, анан этюдтарды аткарып, талантыңа карап, ошол бюджетке өттүм да, 1 сом кетирбей. Анан ошол 2 жыл окудум Кыргыз-Түрк Манас университетинде. Кыргыз Республикасынын эл артисттери Мелис Шаршымбаев, Гүлайым Каниметова менин устаттарым. Анан 2 жылдан кийин чындыгында ал 4 жыл, мен 2 жыл эле окудум. Бирок 2 жыл ичинде мага абдан сонун көп нерселерди үйрөттү десем жаңылышпайм. Андан кийин турмушка чыгып, Оштогу 2 Кыргызстанда улуттук театр бар, анын бирөөсү Ошто. Султан Ибраимов атындагы улуттук кыргыз драма театрга актриса болуп эмгектенип, ошодон бери азыркыга чейин иштеп келе жатам. Эң сонун. Эми дагы да болсо кино жаатында сизге атайын ролдор берилсе, аткарасыз, буюрса? Буюрса аткарам. Буга чейин көп эле киного абдан көп сунуш түштү. Чындыгында ойлогон ойдон кыстаган турмуш чегет. Кээде бир нерсени кааласаң деле убакыт жетпейт. Көбүнө жок дегенге туура келчү, бирок ошол Акшола телесериалына мага насип кылыптыр. Мен бешенеме жазыптыр дегендей. Ага кандай болуп тартылып калдыңыз? Кандай болуп чыкты? Анын режиссеру Ырыс Окенова, анын автору Адышкандар роман автору Жипара Исабаева. Ырыс Окенова эжекебиз ошол сунуш кылып түшүргөндө анан чакырып, сени көрүп атам Акшола деп өзүнүн сунуштарын айтып, анан жолдошторубуз менен отурганбыз. Анан мен эми эң биринчи чыгармачылыктан деле үй бүлөнү бийик койгон адаммын. Жолдошума айттым, сиз уруксат берсеңиз түшөйүн. Анан менин жанымда жүрсөңүз түшөм. Так эле биз жөнүндө ар кандай пикирлер бар. Анткени жаман болгон, жакшы болгондон көрө жаман болуп кетсе экен деген да көп адамдар көп да. Ошондуктан бирге жүрөлү, бирге тартылалы. Эгер жанымда жүрсөңүз мен түшөм. Анан жок, өзүң түшүп, мен үйдө болом десеңиз, мага кинонун кереги жок. Мага үй бүлө, мага балдар керек деп айткам. Ошондуктан анан чогуу жүрүп түштүк. Анткени Акшоланын образын окуганда үй бүлөлүү, өзүңүз билесиз. Менин жолдошум бар, менин балдарым бар, мен бирөөнүн аялы болуп ойнойм да. Ошондуктан
жолдошум жанымда жүрдү. Анан 23 сериалы ушул кыргыз заманбап сериалына катышуу дагы бул менин дагы бир өзүмдүн жөндөмдүүлүгүмдү ачып, өзүмө бир чоң мектеп болду. Ошондой мыкты актерлор менен иштешүү дагы абдан бир чоң тажрыйба берди десем жаңылышпайм. Эң сонун. Эми сиздин балдарыңызга кайрылсак, балаңыз дагы жаңылбасам Барсбек ошол сиздин жолуңузду жолдоочудай уул болот окшойт да. Кандай десем, Барсбек кичинекейинен эле анын сүрөттөрүнүн архивтерин карасам, ушул кичинекейинен эле бир көзү ойногон бала да. Анан микрофондай жөрмөлөп жүрөт, микрофонда деле бакыра берчү. Анан 2 уул, 1 кызыбыз бар, 3 балабыз бар учурда. Анан эфирлерден ырлар болуп калганда 2 балам тональностька түшүп ырдайт, абсолютно сулук да. Анан кызым болсо мимо ырдайт да, түшпөйт. Деп ырдаа кызым, ырдаа деп коем. Бирок кызымдын чыгармачылыкка жөндөмү жок. Ал айтат, мен апа, мен мушташам, апа, мен жиним келип калды, бирөөдү урушум келет дейт. Анан ой, кой кызым, коркутпа. Кыздар антип урушпайт деп койсом, мен Айсулуу Тыныбекова болом апа деп коет. Эми мүмкүн балалык кыялы менен ошондой деп атса керек. Бирок кандай тармактандаса деле биз атасы экөөбүз колдойбуз. Анан өзүңүз айткандай ушул Барсбегибиз бир аз чыгармачылыкка абдан жакын. Данияр Эрматовдун күйөрманы, анын ырларын бүт билет. Анан сүрөт мындай чач баштар деле башкача да, журналдагыдай кийинет. Анан учурда азыр 1-класска барды, ал эми кызыбыз болсо даярдоочу класска барды. Ошондуктан эми азыр 1-класстар, 4-класска чейин бул фундаменттик болгонго байланыштуу жолдошум экөөбүз ошол болгон күчүбүздү билимге эме кылып, атай азыр ошол жеке мектепке бергенбиз. Ошол биринчи окуусун жакшы окуса, анан мүмкүн келечекте чыгармачыл инсан болом десе, биз каршылыгыбыз жок. Эң сонун. Анткени ошол чыгармачылык ата-энелер балдарын кайрадан чыгармачылыкка аралаштырганынан коркушат да. Сиздер болсо буюрса кош колдоп бересиздер. Колдоп беребиз. Анткени мен дагы атамыз Эримбек Калимов деп чыгармачыл, көп тилдерди аган, көп инструменттерди ойногон инсан. Азыр эми ден соолугуна байланыштуу ойной албай калды. Анан мени 9-классымда сен чыгармачыл болбой эле кой, мүмкүн башка кесип тандап көрөсүң деп, анан алардын көңүлүн кыя албай мен 9-дун базасынан Бишкекке келип, Касинин университетинин колледжине экономикага тапшыргам. Экономист болом деп, анан 2 ай окудум. Чындыгында ал менин чөйрөм эмес болчу да. Күндө сабакка келем, эртең менен мага кызыксыз сабактар, эми баа үчүн окуйм да, мен жакшы 5 алышым керек, уят болбошум керек. 2 ай араң чыдадым, өйрөмө келди. Анан кийин кетип калдым, таштадым да, айылга кетип калдым, мектебиме барып. Анан алар деле түшүндү. Мейли, бизди деп бир окуп көрдүң, мейли, билгениң кыл деп. Анан 9-10 менен 11 айылда жакшы отличник окуучулардын катарын толуктачумун, мектепте активдүү окуучуларды. Мектепти бүтүп, анан кийин келип ошол консерваторияга окуп калдым. Күлүп калышат, сен кичинекейинен эле өзү артист болчусуң деп. Мен ошол чоң максатым ошол же ырчы болом, же актриса болом, же диктор болом дечүмүн. Күз күнүнүн алдында өтчү убагым, отуруп алып эле жаңылыктарды алып барчумун. Же болбосо баягындай индийский кинолорду көргөндө мындай жайлаткан кадрлар бар болчу. Аны атайлап жайлатканын билбейт экенбиз да, балалык кыял менен монду нерселерди көздөрүн акырын жумкар тачып ошонун баарын турачумун да. Анан азыр эми ошолор нерселерди телефондо эле жасап атпайбыз. Ошолорду эске алып күлгүм келет чындыгында. Анан көбүнчө ошо ырдап, мектептик күндөрдө эле ошол жаш таланттарга дайым катышчумун. Ошол областтык, республикалык деңгээлдеги сынактарга келчүбүз. Көп дипломдорум бар, көп ардак грамоталар. Ошол чыгармачыл эле эми менен чоңойдум да. Анан ошол эми бешенебизге жаздыр, ошол Кудайым колдоп элдин кызы болдум десем жаңылышпайм. Буюрса. Эми сизден бир соңку суроолорубуздун бири болсун. Биздин азыр экрандын артында туруп карап турган көрүүчүлөрүбүз дагы көптөгөн СМС билдирүүлөрдү, ыраазычылыктарын, рахматтарын айтып жаткан учурлары. Анан сиз өзүңүз дагы бир сөзүңүзгө караганда, сөзүңүзгө байкаганда бир жакшы бир кеңештерди айтканды, жана ошондой эле бир стимул, эргүүнү бергенди, бир жакшы
бир эргүү бере алат экенсиз, жакшы кеңештерди бере алат экенсиз. Айтып калдыңыз, тынымсыз эмгектениш керек деп. Келиңиз өзүңүздүн бир кичинекей болсо дагы кеңештериңизди берип койсоңуз, кантип бир адам өзүнүн каалаган нерсесине жетсе болот. Баардык кыйынчылыктарды артка таштап. Баардык кыйынчылыктарды чоң рахмат. Негизинен бул адам болуп жаралгандан кийин баягындай кээ бирөөлөр сезимдерин башкара албай калат, мындай көбүрөөк бир нерсе десе эле ошону жүрөккө кабыл алып, мисалы менин апам аябай бир жашоодо тарсылдаган мындай каттыкол айым да, менин апам. Ал эми атам болсо аябай бир кумурсканын көңүлүн оорутпаган ушундай бир назик адам да, ушундай бирөөнүн көңүлүн калтырган киши эмес да. Анан бирөөлөр бир нерсе эле жүрөгүн ала берчү мүмкүн, ошол нерседен деле атам инсульт деген жаман оорун алды деп да ойлоп калам да. Ошондо ал эми апам болсо эчтекенин көңүлүнө албайт, таарынбайт, таарынган мүнөзү жок, тарсылдап бетке айтат, ушундай айым да. Анан эми тарбия башаты апа болот экен. Ошондуктан эч нерсени жүрөккө жакын албаш керек. Анткени жакшы сөз болобу, жаман сөз болобу, бул болуп турган жакшы. Адамдын ички сезими, ички эмелери эрктүү болуш керек деп ойлойм да. Ошондуктан эч качан бирөөлөрдүн негатив сөздөрүнө кирбеңиздер, капа болбоңуздар. Анткени бир сөз бар го, сен өзүңө өзүң керексиң. Ар бир адам өзүбүз керекпиз. Ошондуктан эгер биз ооруп калсак же бирдек болуп калсак, эч кимге керегибиз жок болуп калат да. Ошондуктан өзүңүздөрдү сактаңыздар. Бакыттын 9 бөлүгү ден соолук дейт, ден соолукту караңыздар. Жана ошондой эле эч кандай жаман нерсени өзүңүзгө жакындатпай, дайыма күлүп жайнап баары жакшы болот деген дебис менен алдыга жылы берсек, сөзсүз ийгилик болот. Анан менин апам дайыма ушул көп айтчу, сен жакшы жашайсыңбы, жаман жашайсыңбы, сен ал өзүңдөн депчи. Эмгектен, жаныңды эгөө менен эгөөлөгөндө эгөөлө, кыйнал, бирок жакшы жашоого анан жетесиң депчи да. Ошондуктан эмгек менен бир жаман болуптур деген адамды мен өмүр уга элекмин. Ошондуктан эмгек менен гана адам болот экенбиз да. Ошондуктан тынбай эмгектене берсек, аракет кыла берсек, сөзсүз берекеси болот, сөзсүз ийгилиги болот. Андыктан ошол биздин жаш досторго, ошол биздин кичинекей инелериме, сиңдилериме бир гана алга максат койгонду үйрөнүңүздөр. Максатка коюп, ошого эмгектенип кадам менен кете берсе, буюрса келечегиңиздер сонун болот. Анан ата-эне деп калбадыңызбы? Анан ошондо дароо суроо жаралып кетти. Ошо атаңыз дагы чыгармачылык инсан экенин дагы баса белгилеп өттүңүз. Анан бир тууганыңыз дагы, сизден кечүү иниңиз дагы ошол чыгармачылыкка аралашып баштады. Негизи канча бир туугансыздар? Биз 8 бир тууганбыз. Биз көпчүлүкпүз. Биз 7 кыз, мен 7-чи кызмын. 7-нин бири кытыр деп өзүм мактап коеюн дейм. 7-чи кызмын, анан мен уул ээрчип келген кызмын деп апам мен жакшы көрүп мактап коет деймби. Бирок чындыгында мен 7-чи кыз, менден кийин иним. Бирок үйдөгүлөр тамашалап калышат, анткени апам өзү ак жумал аял, эжекелерим баары апапак. Анан биз атам экөөбүз карабыз да. Анан кийин атам айтырчу, мен 1-чи класска чейин мен сени өзүм төрөгөм дей берсем, мен ошого көнүп алып турмун дагы. Анан 1-чи класска барганга чейин ошондой ойдо жүрүп турмун да. Ой, мен сенин кызым өзүм төрөгөм саманканада деп коет. Анан 1-чи класста эми таанышып атат. Мен анын кызы, мен мын дедилер. Мен Каримова Самара Ермек кызы, мени атам төрөгөн десем, баары эле каткырып күлүп жайнап. Ошондо мен ыйлап үйгө баргам, мен ал элдин баары күлдү десем, аябай күлүшкөн болчу. Ал эми менден кийин ошол иним Сагынбек Каримов дагы ошол ата жолун жолдогон уул болду. Кичинекейден ал дагы ошол аккордеондун 1-чи устаты атам. Ошодон окуп азыр учурда Бишкекте консерваторияда окуп атат. Эл аралык Играй гармонь фестивалынын жеңүүчүсү, республикалык көп сыйлыктардын жеңүүчүсү, Мамат Оморов атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты. Иним дагы баралынан келгенде мыкты элдин уулу, ошол атактуу ырчы композитор болот деп ойлойм. Анткени ал аябай аккордеонго, ар бир инструменттерге анын өзүнүн оондору бар. Андай өтө чыгармачылыкка берилген адам да. Учурда аны дагы жетелеп, ага деле жол көрсөтүп, эжекеси катары, бир тууганы катары ошо жол көрсөтүп алып чыгып келатабыз. Буюрса Сагынбектин деле чоң концерттерин берген учурлар узак эмес болсо керек деп ойлойм. Сөз түрдө Сагынбекти дагы Кудайым буйрсан да ушул студиядан ушинтип маек төрүндө көрүп калабыз деген жакшы ниет кылалык да. 0011 абоненти жазыптыр. Самаранын маегин кечке уксаң дагы эч тажабайсың дейт. Бирок биз дагы ушунчалык кечке убактыбызды кетирип, Самара эжеке менен ушунча сонун бир сүйлөшкүбүз келет. Бирок убакыт деген учкан куш экен.
Убактыбыз ушунчалык тар экен. Кудайым буйрса Самара эжекенин дагы бир чоң бир маегибиз бар. Мына ошого дагы чакырабыз. Ошондо дагы да болсо тереңирээк темаларга кирип тереңирээк сүйлөшөбүз деп айталык. Келип бергениңизге дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык ийгилик, ошол кыргыз журтчулугун, кыргыз элин дүйнө жүзүнө таанытыңыз. Баягы Ташкентте өткөн концертте баягы жаша кыргыз ошол ырды укканда эле дароо бир жүрөгүң дүкүлдөп, денең прям аябай бир кыргыз деп аябай согуп кетет. Анықтан мына ушундай чыгармалар көбүрөөк жаралсын деп айталык. Чыгармачылык ийгилик, сизге эркин микрофон суналык. Чоң рахмат, чындыгында мен дагы аябай сүйлөйм, сиз менден аябай сонун сүйлөйсүз. Чындыгында жакшы адамдар менен сүйлөшсөң бат эле убак өтүп кетет да. Ошондон сизге ушул таңкы СТВнын көрүп болгон сизге бекем ден соолук, жана ошондой эле мен билем, менин эң колдоочу, эң жакшы, эң мыкты көрөрмандарым ушул СТВ телеканалынын көрөрмандары. Ошондуктан чоң рахмат колдооңуздар үчүн. Бүгүн канча билдирүүлөр келди, анын баарын окуй алган жокпуз. Буюрса узагыраак убакытка келип, иним дала келип, сонун ырдап берип, сиздер үчүн сонун маектерди кылабыз. Алтын башыңыздар аман болсун. Ушундай сонун кечтерде, сонун эфирлерде, сонун жаңылыктарды айтып, албетте СТВдан кайрадан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.